Бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы ооруканалардын шарттары күн өткөн сайын жакшырып бара жаткандыгы маалым. Жакында Жалал Абад облустук ооруканасында бөйрөктөгү ташты түшүрүүчү аппарат алынып келинген. ДВЛТ деп коет, дистанционная ударно-волновая литотрепсия. Бул операциясы жол менен бөйрөктө ташты өзү аныктап аппарат рентгенге тартып, кайсы жерде таш турат, ошого карап туруп, ошону аппаратты настройка кылып туруп, ошол жерде таш ударный волна берип туруп, ташты талкалайт. Буга чейин биздин областта бундай аппарат жок болчу. Ал аппаратты иштетүү үчүн атайын адистер Бишкек шаарына барып окуудан өтүп, аны өздөштүрүп иштете башташты. 2 жуманын ичинде 20дан ашуун жарандын бөйрөгүндөгү таштарды түшүрүүгө жетишти. 1 айдан ашык убакыт окуп келдик. Окуп келгенден баштап, уже 15-июндан баштап, 15-июлдан баштап иштетип баштадык. 15 күндүн ичинде 20дан ашык бейтаптарга таштарды талкалап бердик, бейтаптардын. Буга чейин бул аппарат Жалал Абад шаарында жок болчу. Ошко Бишкекке жөнөтүбүз бейтаптарды. Бул негизинен жакшы иш болду. Себеби бул жерде бизге райондордон Базар Коргон, Нокен, Аксы райондорунан келген больнойлорду узак Бишкектерге жөнөтүбүз да азыр өзүбүз талкалап баштадык. Бул аппараттын жалпы суммасы $200.000 түзөт. Ал эми бир бейтаптын бөйрөгүнөн таш түшүрүү үчүн 8.000 сомдон төлөм кабыл алынган. Жашоочулар жарандар үчүн түзүлүп жаткан мындай шарттарга ыраазы. Буга чейин кыйынчылык тартып жүргөн түйшүктөр эми артта калды. Көңүлгө алынбай келген нерселердин бүт акыркы учурда болуп атат да. Мына мисалы үчүн мына бөйрөктөн ташты түшүрө турган аппарат келди. Бул акыркы мына абанын өзгөрүшүнөнбү? Акыркы оорулар ушу диабет, сахарный диабет, бөйрөктүн оорусу, көздүн оорусу, бул алиги болезнь века деп орусча айткандай, ушулар көбөйгөн учурда ушул убагында келип атат да. Мисалы үчүн мына Европада мындай ар бир айылда болбосо дагы райондун тегерегинде мындай аппараттар жетиштүү болуп калган да. Мына бизге келгени өтө кубанычтуу. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында мындан башка дагы жаңы аппараттар келип, ушул тапта бейтаптарга кызмат кылууда жеңилдиктер жаралууда. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.